Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Сулайман Рыспаевдин «Тагдырдын мугалими» аттуу повестинин «Кырсык бир өмүргө тете бир кеч. Ант ташуу» аттуу бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Сүйүү толгон жүрөктөн күчтүү эч кандай күч болбойт. Адиланын күндөлүгүнөн. Шайлоо да өттү. Шайлоонун шайтаны азгырган эл жели чыккан топтой тынчып калды. Чуркаган калат, буйруган алат демекчи депутаттыкка Байжигит өттү. Анын аброю эмес акчасы чечти. Ал күндөр да өттү. Кайрадан тынч алып, өз нугуна түшкөн сыңары жай турмуш башталгансыды. Жай турмушта да күтүүсүз нерселер көп болот эмеспи? Ооба десең, Адиланын бүгүнкү акыркы сабагы өзүнүн классында эле. Таттуу сабакта отуруп кайра бир нерсе менен алектенип, китеп кабына бир нерсени бирде салып, бирде алып убаралана берди. Күтүүсүз бир нерсе болгонсуйт. Ошого байланыштуубу, айтор телефон аркылуу бирөөлөр менен тынымсыз кат жазышып жаткан сыяктанат. Аңгыча сабактын бүткөнүн билдирип коңгуроо кагылды. Окуучулар акыркы сабак экенинен улам шатыратып китеп дептерлерин салыштырып, орундарынан дапыр тупур турушуп, мугалими менен коштошуп класстан чыга башташты. Адила окуучуларына тынч амандык тилеп узатып калып жатты. Бир гана Таттуу шашпады. Китеп кабынан телефонун алып кимдир бирөөгө чалып кирди. Аны баятадан карап отурган Адила сабырысыз Таттууга кайрылды. «Ай, Таттуу, сен эмне эле болуп жатасың баятан бери?» Ал Россиядагы ата-энеси менен шашылыш бир нерсе тууралуу сүйлөшүп жатат го деп тынч койгон. «Авария болушуптур», деди Таттуу, кимдер экенин айтпастан. «Жолдо келатышып, ала бел ашуусунан». Адила чочуп кетти. «Кимдер? Ата-энең эмеспи?» «Жок». Таттуу дагы деле ким экенин айта албай аптыгып жатты. «Ботом ким анан?» «Жолдубайлар». «Жолдубайлар? Жалал Абадтан келатышыптырбы? Аман эсенби? Өзүңүз сүйлөшүңүзчү». Таттуу телефонду Адилага берди. Тыңшаса Акылбек, Жалал Абад областтык билим берүү бөлүмүнүн методисти. «Алло, мен тааныдым. Эмне болдуңар? Аман эсенсиңерби?» «Аман эсенбиз. Бирок окуучум катуу жабыркап калды. Бели катуу ооруксунуп калды окшойт. Ооруксунуп эле калса болду эле. Бир КамАЗ тайгаланып артка кетип, артында келаткан бизди челип, биз ала салып сайга кирип кеттик да. Мен каалга ачылып ыргып кетипмин. Бала машина менен сайга кирип кетиптир. Дагы да аман калды. Ажалы жок экен бечаранын». Кокуй-ай, жаман болуптур да балага. Дүйнөлүк олимпиадага барабыз деп Бишкекке чыкканбыз. Кашайып түндө жаңы кар жааган экен да. Эми эмне кылып жатасыңар? Машина кармап баланы эптеп жаткырдык. Кайтып кеткени жатабыз. Токтогулдун ооруканасына алып барам го. Ушуларды угуп Таттууга түшүндүрдү да журналды мугалимдер бөлмөсүнө коюп келмекке кетти. Арадан бир аз өтүп кайра келсе Таттуу ыйлап отуруптур. Сүйлөй албайт. Онтоп жатат. Сүйлөөгө дарманы жок. Адила түшүндү. Ал Таттуунун эң жакын адамы, досу, керек болсо балалык сүйүүсү, алгачкы махабаты Жолдубай. Узун жаны аман болсун. Жүрү кеттик, деди да Адила окуучусун колунан тартып класстан чыгышты. Кечке жуук Акылбек менен кайра байланышты. Жолдубайды Токтогулдун ооруканасына алып барып жаткырышыптыр. Рентгенге салышса, белдин 2 омурткасы сынган, абалы оор. Бир омурткасы жылып кетип, жүлүндүн кысып калган. Врачтардын айтымында аны машинага салып тияк бияка алып барууга болбойт. Ошол жерде гана кармоо керек. Ошентсе дагы аз күн өткөн соң Жолдубайды Жалал Абадка алып кетишкенин Таттуу айтып берди. Анан эле Таттуу сабакка келбей калды. Телефон чалса ал Жалал Абадка Жолдубайдын көрүп келүүгө кетиптир. Бишкекке бир жума бою келбеди.
Жолдубайдын жанында болду. Ал үчүн Адила эч нерсе дей албады. Таттуунун кеткенине 3 күн дегенде мектепке Дарья келди. Ал Адиланы издеп келиптир. Мугалимдер бөлмөсүнө баш багып Адиланы чакырды да мына буларды айтып кирди. Мен шаарга жумушка барып, сутка туруп келсем үйдө эч ким жок. Ууру кириптир. Үйдүн ичи ачылган, чачылган. Телевизорумду, кышында жаңы алган норка пальтомду, шапкемди жана да баалуу кийимдеримди калтырбаптыр. Билген эле киши алгандай. Ачкычты ачып кирген дагы кайра ордуна коюп койгон. Милицияга бергем. Андан деле дайын жок. Таттуу да жок. Кече күтсөм да жок. Классында да жок. Сурасам, ал силердин үйүңөрдө эмеспи? Ата энесинен айтуудан заарканып жатам. Ууру Таттууга да бир бале кылдыбы деп чоочуп. Ушуларды айтып, чала була көз жашы кылган Дарьяга Адила таң кала карады. Анан ошондон бери кара баштуу кишинин дайынын бүгүн сурайын дедиңерби? Силердикине кеттиби деп да ойлодум. Эми силер да билбесеңер, милицияга кабарлап ата энесине айтыш керек болуп калды. Адила аргасыз башын чайкады. Өз баласы болбогон соң, бирөөнүн баласы эмне болсо деле баары бир тура, деп ойлоду Адила. Жакасы бөлөктүн жаны бөлөк деген ушул да. Бирөөгө кор бала, а бирөөгө зар бала деген да ушул тура. Телефонуна чалган жоксуңарбы? Канча чалдым. Бирде өчүк, бирде албайт, дайын да реги жок. Билбейм деп койсо болот болчу. Бирок антүүгө болбойт. Бул ата энесине кабарлап курулай дүрбөлөң салуунун кереги жок. Ошон үчүн ал Таттууну кайда, эмне кылып жүргөнүн айтып берди. Кайда жүргөнүн кабарлап койсо болмок. Мейлими, аман эсен келсин. Ата энесине билдирүүнүн кереги жок. Келгенде түшүндүрүп жалпылап сүйлөшөлү, деди да Дарьяны тынч узатты. Эртеси кечте Таттуу үйгө келет. Келгенде Дарья шаарда сменада жумушта болгон. Кийинки күнү кечке жуук келсе, Таттуу үйдө уктап жаткан болот. Ойготуп эле алкынып жулкунуп, кайда, эмне кылып жүргөнүн, эмитен жигитсиреп талаалап тентип жүргөнүнө чейин жетип урушат. Үйгө ууру киргенин айтып, анын да сенин азабыңдан кирди. Сен минтип талаалап жүрбөсөң эч бале болмок эмес. Сенин азабыңдан кийимдеримден, буюмдарымдан кол жуудум. Керек болсо ал үчүн жооп бересиң. Сага эмне, пальто, костюм эмес, байпакта сатып бербейм. Ата энеңе айтам да, үйүмдөн кууп чыгам. Сел-саяк болуп талаалап жүрө бер. Керек болсо азыр ошол буюмдарды сени уурдап сатып жиберди деп милицияга чакыртам да колуна салып берем, деп сөздөрүн калтырбай агытат. Дал ошол маалда Адила жүрөгү бир нерсени сезип, Таттууга телефон чалат. Таттуу телефонду алганы менен сүйлөшө албай, ары жактан бир аялдын милиция чакырам да сени салып берем деп айкырып жатканын үн угулат. Дарьянын үнү. Анан телефону өчүп калат. Аны уккан Адила, демек Таттуу келген экен да. Үйдө тайжеси менен жаңжал болуп жаткан экен. Ачуусу менен бир балеге кабылышпасын, деп ойлоп тынчсызданып, апасынан суранып үйдөн чыгат. Чыкса, эчек каш карайып, караңгы түшүп калган. Жүрөгү бир жамандыкты сезген Адила элеп-желеп болуп Таттуунун үйүн көздөй шашып жөнөдү. Аны Дарья босогонон тосуп алды. Ачуулуу түрү менен Адилага эмнеге келдиң дегендей карады. Адиланын көздөрү Таттууну издеди. Таттуу кайда? Короодо жүрсө керек, деди Дарья жактырбаган түрү менен колун шилтеп. Адила шашып кайра эшикке чыкты. Ушул азыр аны бир жамандык күтүп тургансып денеси дүр этти. Карбаластап ажаткана жакка чуркады. Ажаткананын ичи караңгы экен. Эч нерсе байкалбайт. Короодон чыгып кеткен го деген ой менен сыртты карай жөнөдү. Жана чоң короонун тетегиндеги дарбазага жакын тооканадай болгон эпейген көмүркана бар экен. Анын жанынан шаша өтүп бараткан эле. Хыр эткен жапайы дабыш угула түштү. Денеси кайрадан дүр эте ошол көмүркананы көздөй бурулду. Каалгасын тартса ачылып кетти. Ачып көргөн көзүнө ишенбей далдырап туруп калды. Үйүлгөн көмүргө сүйрөлө, жипке асынган кызыл халат кийген кыз тыбырап, кырылдап, жан талашып жатыптыр. Адила Таттуу экенин дароо тааныды да, кирип барып кучагына кыса көтөрүп, мойнуна байланган жипти чечип жиберди. Кыз узатасынан чубалып жатып калды. Эшикке сүйрөп жөнөдү.
демейде көк үчкөндөй тыпыйган татынакай кыз жипке асынганда узара түшкөнсүп, колго копол, көтөрсө оорыңдөнүп, Адила эшикке чыгара албай кыйлыга убараланды. Кыйкырып жардам сураганга да акылы жетпептир. Эшикке зорго сүйрөп чыгып жерге отургузду. Алы кетип, шайы ооп, дем тарта албай бараткан экен. Жөтөлүп да, окшуп да жатты. Суу жетпей жаткан балык сымал. Аба соруп, оозун кайта жан талаша ачып кучагына куланат. Оозуна такап желүүлөп, халатынын топчуларын чечип, ич көйнөгүн айрып, төшүн жылаңачтап жиберди эле аруу денеси ары жактан келген жарыктан улам булая түштү. Апа деп аптыга дем алды кыз. Айланайын. Адила эмне сөз айтаарын билбей колу буту калчылдады. Кыздын тирүү каларын туйганда көзүнөн жашын куюлтуп бышактап жиберди. Таттуу, көзүңдү аччы, Таттуу. Кыйладан соң гана өзүнө келип, кучактап отурган Адиланы көзүн аңтарылта бир карап тааныды. Оор үшкүрүп, боюн түзөдү. Халаты менен боорун кымтынды. Көздөрүнөн ысык жаш агып жатты. Тим койду. Ыйлап эс алсын деди. Анан ары бери карап, өлбөй калганын чындап билген соң өйдө турууга обдулду. Адила сүйөп тургузду да дарбазанын акырын ачып сыртка жетелеп чыкты. Бул тууралуу Дарьяга айткысы келбеди. Айтканда эмне? Анын көрөйүн деген көзү жок. Эгер азыр Адила келбегенде кайран кыз асынган боюнча жок болмок. Анын өлгөнүн эртең көрмөк. Курулай шылтоо айтып, актанып, ууру тутуп алгансып, намысына чыдабай өзүн өзү асып өлүп калыптыр деп кутулмак. Таттуу эшикке чыгып эсине келген соң эчкирип ыйлап ичинен бугун чыгарды. Эжеке, деди үнү кырылдап ый аралаш. Ушундай жашоодон көрөкчө өлөйүн дедим эле. Мен үчүн азыр дүйнө караңгы. Кайда карасам жолдорум жабык. Тажадым, эжеке, тажадым. Адила дагы деле болсо өзүнө келе албай, Таттуу, баары жакшы болот. Тынчтан дегенден башка тыңыраак сөз айта албады. Ыйласак ошо ойлап ээн көчөдө жетелеп жүрдү. Үйгө кирели, деди бир кезде. Жок, эжеке, деди Таттуу үнү дирилдеп. Мен бул үйгө кирейин деген бутум жок. Көрөйүн деген көзүм жок. Ушул үйгө келгени мен жакшылык көргөнүм жок. Жакшы сөз укканым жок. Талаалап калсам да бул үйдөн босогосум экинчи аттабайм. Анда мен алып кетейин, жүрү, деди Адила. Таттуу башын ийкеди. Ушул жерде отуруп тур. Мен кирип Дарьяга айтып чыгайын. Ошентти дагы эч нерсе билдирбей Таттууну үйүнө алып кетти. Кээде турмушта ушундай нерселер кездешет. Кимди жаныңа жакын көрсөң, ошонун түйшүгүн көбүрөөк тартасың. Ошонун азабын башкадан көбүрөөк тартасың. Бул окуя ошонун өзү болду. Бир адамдын бир өмүрүнө тете окуя болду. Бүгүнкү кеч бир адамдын бир өмүрүнө тете өзгөчө кеч болду. Көрсө, өмүр менен өлүмдүн ортосу бир эле көз ирмем тура, деп ойлоп жатты жолдо келатып Адила. Эгер кокус бир эле көз ирмем кечиккенде ушул чырактай болгон кыз өчүп жок болмок. Ушул татынакай сулуу көздөр жумулуп жок болмок. Ушул апакай жылуу колдор муздап жок болмок. Ушул азыр жер басып келаткан эликтин шыйрактарындай болгон татынакай түп-түз буттар жок болмок. Мына могул быйтыйган мурун, алчадай бойтойгон эриндер, могул жыпар-жыттанган кундуздай кара чач жок болмок. Ушунун баары жок болмок. Улуу Кудай сактайм деди, сактады. О, улуу Кудай, сага миң алкыш, миң алкыш, миң алкыш. Жолдо келатып Адила ушинтип Кудайга жалынып, Таттууну өз кызындай көрүп, мындан ары өмүрү жанынан чыгарбаска улуу Кудайга караңгы түндө ант берип келатты. Таттуу ошол боюнча үйүнө кайтып барбады. Адиланын үйүндө жүрүп калды. Ага өзүнчө бөлмөнү бошотуп берген. Ошол бөлмөдө уктайт, ошол жерде сабагын окуйт, ошол жерде эс алат. Таттуу бул окуядан кийин кабагы ачылбай түнт болуп чөгүп кетти. 2-3 күн сабакка бара албады. Бир апта өткөндөн кийин гана бир күнү кечинде манты түйгөндү жактыраарын, бүгүн манты жегиси келгенин айтты.
Кыздын көңүлү ачылганын баамдаган Адила макул болду. Баарын өзү даярдап, чебердеп май манты түйдү. Тамактанган соң экөө кыйлага сүйлөшүп отурушту. Жолдубайдын белин операция кылууга Бишкекке алып келгени жатышыптыр. Ата-энеси базарга чыгып иштеген эле адамдар экен. Акчалары жок окшойт. Жалал Абадка барганда ата-энелери менен таанышып сүйлөштүң да. Ооба, күндө ооруканадан кездешип жаттык. А сен каяка жатып аттың? Ооруканага эле, Жолдубайдын жанында болдум келгенче. А сен баса кантип барып алдың аяка? Таттуу уяңкырай туруп анан жооп катты. Жолдубай ошентип жатканда мен өзүм эле бардым. Жол киресин кайдан таптың? Жолдубай ата-энесине айтыптыр мен тууралуу. Алар таксинин жол киресин төлөп беришти. Жакшы кылыпсың. Оорунун абалын сураган айыктырганга тете дейт. Абалы жакшы эле бекен? Жакшы эле. Бирок омурткаларын ордуна койбосо ушул боюнча майып болуп калат дейт. Коляскада биротоло отуруп калат дейт. Таттуу ушентти да суз боло түштү. Жолдубай анын бир тууганы сымал, анын абалы үчүн жаны ачып турганы сезилди. Аны туура түшүнүп, көңүлүн улап, колдоп коюу туура экенин ойлоду. Анан буларды айтты. Адам болгон соң адамга жакшылык кылып жашоо анын адамдык сапатынын белгиси. Адамдын адамдыгы адамга кылган жакшылыгы. Адамга жакшылык кылып жаша. А эгер жакшылык кылуу колуңдан келбесе, жамандык кылба, деген улуу адамдар. Адамды сүйүү өзүн унутуу экен. Сүйгөн жүрөктөн күчтүү эч кандай күчтүү жүрөк болбойт. Сүйүүсү бар жүрөк эт жүрөк эмес, от жүрөк. Андан күчтүү жүрөк болбойт. От жүрөк гана адамга жарык чачат. Сенин эт жүрөгүң эт бойдон калбасын. От жүрөк болсун. Ылай жүрөк, сугу жүрөк, таш жүрөк болбосун. Эжейинин бул сөздөрү Таттуунун чок болуп турган жүрөгүн отко айлантты. Оттой жалындантты. Биз экөөбүз антташтык, деп сөзүн баштады Таттуу эргүү менен. Мен Жолдубайга ант бердим. Жолдубай майып болуп баспай калса да, өмүр бою коляскада отуруп калса да, мен анын жанына жанымды кошуп, коляскасын сүйрөп, ага караан болуп, бирге жашоого ант бердим. Мен ага колумдан келбей калышынча жардам берүүнү чечтим. Бирок менин колумдан эмне келет? Байкушум, кыбырап ордунан өзү жылууга дарманы жок. Бөлмөнүн шыбын тиктеп алсыз бир неме жатат. Айтыңызчы, мен ага кандай жардам кыла алам? Таттуу улам көзүнөн сызылып аккан жашын жүз арчысы менен арчып коюп отурду. Эже, деп улантты сөзүн кайрадан Таттуу. Илгери кыргыздар бири-бирине кантип ант беришкен, билесизби? Мен бая күнү Тоолуктардын ток-шоу деген телеберүүдөн билдим. Кыргыздар антты ар түрдүү беришчү экен. Адила ушул сөздөрдү айтып жатып, Саламаттын тарткан сүрөтүн карап отурушуп, ушул Нур көпүрөдөн өтүп келип жолугабыз деп сүйлөшкөн сөздөрүн эстеп улутунуп алды. Кыргыздар буудай чайнашып, нан кармашып, канга колун салып, билегинин кан чыгарышып, ал тургай кылычтын мизин жалашып ант беришчү экен. Антташкандар ант урсун деп карганышчу экен. Демек, ант жөн эле ооздун жели эмес. Туура, мен да ушундай деп түшүнөм. Биз Жолдубай экөөбүз нан кармашып антташтык. Анда антыңарга турушуңар керек. Антты бузган адам болбос. Адила Таттуунун сөздөрүн угуп отуруп, анын мүнөзү өзүнүкүнөн бекем, таштай катуу, кылычтан өткүр, чоктон ысык, жалындан таттуу экенин туйду. Бул кыз айткан сөзүнө турат. Жөн адамдын колунан келбеген нерсе келет. Карачы, карегинен нур чачырап турбайбы, деп ойлоп жатты. Таттуу менен Жолдубайды балким тагдыр өзү табыштыргандыр. Тагдыр табыштырган сүйүү күчтүү болор. Ошон үчүн алар сүйүүгө бек туруу үчүн антташып отургандыр. Ант алардын тагдырын ого бетер бекемдээр, махабатын андан бетер ширетер. Эгер аларды тагдыры жолуктурбаса, бир аз жылуу сезимдерден соң бейкапар адамдардай болуп, экөө эки жакта кала беришмектир. Күндөр ушундай маанайда өтүп жатты. Адила Таттуунун эркине койбой жатып, Россиядан атасын чакырткан. Бирок болгон окуя тууралуу ага ооз ачышпады. Ошентсе да, атасы кызынын абалын айттырбай сезди да, Бишкектин Асанбай кичи районунан 2 бөлмөлүү батир алып берди.
Таттууну үйүнө жакын жердеги гимназияга киргизип койду. Туугандарынын бир студент кызын жанына кошту да кайтып кетти. Арадан күндөр өтүп жатты. Бир күнү Таттуу телефон чалып: «Эже, мен сизди сагындым. Өтө сагындым. Мен сизди мындан ары эже эмес, апа дейин деп чечтим. Ишемби күнү менин сыйлуу коногум болуп кетиңиз», деди толкунданып. Макул болуп, Адила Таттуу айткан күнү белек бечкеге алып барып калды. Эжеи менен окуучусу эне баладай сагынышып көрүштү. Жай отурушуп, өткөн кеткенден узак кеп урушту. Бири окуулары, бири иштери тууралуу айтып узак сүйлөшүштү. Таттуу классташтары тууралуу сурап, аларды абдан сагынгандыгын айтты. Адила болсо Жолдубай тууралуу сурап билди. Жакында аны Бишкекке алып келишип, бул жактын мыкты врачтарына көрсөтүшөт экен. Баарынан кызыгы тамак бышкан кезде болду. «Сизге сюрприз», деп кошуна аялды чакырып келди эле. Ал Адиланын курсташы болуп чыкты. Болгондо да 5 жыл бирге окуган Жамал деген курсташ экен. Житкен окту аткан ок табат демекчи, ошол жердеги Таттуу окуган гимназияда мугалим экен. Баарынан кызыгы Таттуунун мугалими, класс жетекчиси болуп калыптыр. «Сенин таптаган шумкарың, сенин таптаган күлүгүң», деп Жамал Таттуу тууралуу жакшы пикирлерин айтып отурду. Кетеринде бир тууган сиңдиси Жалал Абадка турмушка чыкканын, эмки ишембиде үйлөнүү тою болоорун айтты. Адиланы тоюна чакырды. «Келбесең катуу таарынам, досум. Табышып алдык, эми жоготушпайлы», деп катуу убадасын алды. Ал Жалал Абад дегенде Адиланын жүрөгү болк этип, уктап жаткан жеринен ойгонуп кеткенсиди. Заматта Саламат эсине түштү. Чын эле ал тууралуу көптөн бери ойлобой да, эстебей да калыптыр. Эми гана эстеп чоочуп кетти. Канчалык таарынычы болсо да, аны эстебей койгон күндөр кантип күн болсун, дечү эле мурда. Аны эстебей койгон күндөр бошко өткөн күн катары туюлчу. Эртең менен тураарда да, кечинде жатаарда да эсине келип турар эле го. Ал тургай кээде жалгыз отуруп чай ичип калса, өзү үчүн бир чыныга, Саламат үчүн бир чыныга чай куюп, аны «Саламат сен үчүн» деп ичип коючу эле го. Ойго батып, оорулуу тундуда Таттуунун жанында бейпил тынчтыкта жанаша салынган төшөктө жаздыкка башын койду. Ойлордун туңгуюгуна чөмүлдү. «Мен тагдырыма ыраазымынбы?» деп сурады биринчи ою. «Эгер сен тагдырыңа ыраазымын десең, анда мен сага эч нерсе дей албайм», деди экинчи ою. «А мен тагдырыма ыраазы болуп жашаш үчүн эмне кылышым керек?» Ошентип узакка чейин уктабай, ойлордун күрөшүндө чабалактап жатты. «Бараткан жашооңдун багытын билесиңби? Эгер билсең, сен анда бактылуусуң», деди экинчи ою. «Бара бер багытыңдан тайбай. Бирок сенин жалган, куру намысың ал жолдон сени азгырып жатат. Бирок сен ошондо да көгөрүп, өз жолуң менен бара берсең, турмуш сага бир күнү жеңилгенин билдирет. Анан сага жол бошотот. А мен куру намысымдын каршылыгынан кантип кутулам?» деп сурады биринчи ою. «Ошол жалган азгырыктар жолумду ачпай жатпайбы? Эгер азыр жалган азгырыктарың жолуңду ачпай, дагы да кыйнап жатса, демек ал сенин жолуңдан кайтпай бара жаткандыгың. Сенин аны сезип билип жатканың, турмуш сени өз жолуңдан азгырып жаткандыгын сезип билип жаткандыгың. Андай болсо, мен өз жолумда экенмин да», деди биринчи ою. «Ооба, сен өз жолуңдасың. Болгону Саламатты сүйөрүңдү мойнуңа ал. Ошондо гана жалган азгырыктардан кутуласың. Андай болсо, мен мойнума алдым», деди биринчи ою. «Мойнума алдым. Алдым мойнума».